Бұл видеоролик интернет тармағында аябай талқуу жаратты. Бұл қыздың ағып бара жатқандығы кейбір қолданушыларға жаққан жоқ. Себебі бұл қауіпті екендігін айтышты. Сіздің бұл қызға болған ойыңыз қандай? Комментарийге жазып қалдырып қойыңыз. Ошондой эле бұл видеороликке лайк басып, жана каналыбызга жазылып, жандағы қоңыроочонда баса кетиңиздер. Асел Кадырбекова: кыйын мезгилден өттүм, эми баарын ачыктайм. Бұл тууралуу урчу Асел Кадырбекова жеке Instagram баракчасына жазды. Саламатсыздарбы? Менин кымбаттууларым. Мен көптөн бери дайректти окубайм, телефон чалууларга жооп бербейм. Ошол үчүн көп адамдар менен байланыша албай жатат. Мени кечирип коюңуз. Мен жакында дайректти ачам жана сизге жооп бере баштайм. Мен өзүмө келе жатам, Кудайга шүгүр. Биринчи кылгым келген нерсе, жакында мен биринчи интервьюмду берем. Мен бардык суроолоруңузга жооп бергенге аракет кылам деп жазды. Россиянын Пермь мамлекеттик университетинде ок атылгандыктан студенттер имараттын терезелеринен секиришкен. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар көөлөргө таянуу менен жазып чыгышты. Ага ылайык белгисиз бирөө университетке октон коргоочу кемсел жана туулган менен келген. Алдын ала маалымат боюнча имараттардын биринде каза болгондор бар. Манас аэропортуна кеткен жолдо мотоцикл аялды сүзүп кетти. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык жол кырсыгы кече 19-сентябрь күнү саат 20:00 чамасында болгон. Анда 1992 туулган мотоциклдин айдоочусу катуу ылдамдыкта бара жатып, жөө адамдар өтүүчү өтмөктөн 50 жаштардагы аялды сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен алган жаракаттардын негизинде жабырлануучу окуя болгон жерде каза болгон. Мындан улам аталган жолдун боюндагы учкун 2 айылынын тургундары жолду жаап, тийиштүү кызматкерлер аталган жолго жол чийиндерин коюп берүүлөрүн, бул жерде көп кырсыктар катталарын айтып чыгышкан. Ал эми саат 23:00 чамасында жол ачылган. Ал эми айдоочу түндө эле сокулук рейбине териштирүү иштери үчүн жеткирилген деп билдирет басма сөз кызматы.